Бақытындай мүнөт сайын сен іздеп, басқан езің башқалардан қызғанып, басқан езің башқалардан қызғанып. Бірін-бірі көрейін деп батырап, күлдер күлгө арзу айтып ачылат, сені шаңду шарқыратман сыяқту, шайыр күлкің ұқсам жарқым жазылат, шайыр күлкің ұқсам жарқым жазылат. Gülmündük, uqtay albayım bütkönü boyum dürüldük, bul bakta tünü boyu tili bezek, bul dinönün ırahatı süydep, bul dinönün ırahatı süydep, bul bakta tünü boyu tili bezek, Сонун баракелде. Кулпун ажеке, аябагандай сонун ырды айткенсиз. Чындыгындачы, бул талантыңызды өзүңүз кантип мындай байкап калдыңыз? Качындай ырдаңыз келип, бул мындай ичтеги булак качан жарылды? Мен өзү кичинекейимден эле эс тарткандан эле ырга болгон кызыгым абдан күч эле. Аны мен өзү кыялданчумун, чоңойгондо ырчы болом деген. Бирок мен негедир ошол максатыма жетпедим да. Анан комузду мен 2000-жылы үйрөнгөнмүн. Азыр ырчысыз да, бул максат орундалганы да бул. Жок, мындай чоң ырчыларга окшоп эмтип телевиденияга чыгып, мындай ырчы болуп, концерт коюп ырчы болом деген нерсе болгон да менде. Бирок андайга баягы мындай мүмкүнчүлүк болбоду да. Бирок мындай кыял орундалышына ишенесизби? Эми ишенем. Ошол кыялдарыңыз азыр мына аса секендик менен телевиденияга чыктыңыз, эми буюрса чоң сахнага аттанасыз дегендейчи. Аракетке берекет дейт го, бирок аракет кылыш керек да ошол нерсеге. Айтып коет го, 1% талант болсо 99% эмгек болуш керек деп. Андай эң туура нерсе менде мүмкүнчүлүк болбоду да. Бираз ден соолукка байланыштуу. Бирок мынакей Кулпун ажеке, сиз өзүңүз дагы эфирден сырткарда айтып калдыңыз. Көрөмүн. Болгону 5% депчи. Анан бирок үйдөгү жумуштарга мындай сыртка корого чыгып киргенге тоскоолдук жокпу? Жумуштарды жасай бересизби? Өзүм мисалы үй ичинде жүрсөм эркин жүрө берем, өзүмдү эркин алып жүрөм. Ушул бир жака чыкканда гана кичине жанымда бир инсандын жардамы керек болот да. Кошо басып. Бирок үйдөгү жумуштарды жасай бересиз. Жумуштарды кадимкидей эле жасай берем. Үйдө өзүм укат кылып, тиргелик кылып үйдө жүрө берем. Бирок сизден ушул өзгөчөлүктү билдим. Башка бирөөнүн жан дүйнөсүн көрө алганыңызды, мисалы үчүн ошол ырлар менен ошо башка бирөөнүн жан дүйнөсүнө жылуулук тартуулай алганыңызды мен өзгөчө баалап отурам да. Бирок азыркы учурда ушундай инсандар бар. Көзү толуккандуу көрсө дагы бирөөнүн жакшылыгын көрө албаган, бирөөнүн жакшы бир сапатын көрө албаган инсандар бар да, андай инсандарчы. Ошондой инсандарды мындай байкап туруп эмне дегиңиз келет ошондойлорго? Эми андай инсандарды байкайсың көп эле. Кээде баягы болуп калат мындай нерселер. Бирок эми эмне дей алат, эми эч нерсе дей албайт. Ар кимдин өз баягы кыялы экен деген ой келет. Өзү мүнөзү экен дегенде. Кулпун ажеке, сиз үй бүлөдө канча бир туугансыз? Мен үй бүлөдө 6 бир тууганмын. 6 бир туугандын 4-чүсү болом. Менден улуу 2 эжекем бар, байкем бар. Андан кийин иним, сиңдим бар. Азыр калып келген кыз сиңдиңизби? Бул бир тууган эжемдин кызы. Сиз аябай бактылуу инсан турбайсызбы? Эжеси болсо, байкеси болсо, сиңдиси, иниси, ортодо экен да, Жашоо сонун. Эми Ихтираз эжекебизди сизге тарталы. Атыңыз дагы мындай өзгөчө экен да. Бул ат кандай коюлуп калды? Атыңызга байланыштуу мындай адамга кандай ат коюлса, ошого жараша кетет дейт го жашообуз. Ошол нерсени сезе баштадыңызбы жашооңузда?
Bilmem, men негизи атка анча деле маани бербейм. Аны мен атам карындашы койгон экен, бир чогуу окуган дос кызынын атын Эхтераз деп. Негизи мен атка маани бере бербейм. Бардык нерсе бул пешенеге жазылган. Ооба. Азыр мына эжекебиз ырдап атканда негизи чармакчыл инсан жөн олтурбайт да, кыялы баары кетет экен да. Жакшылык нерсе, мындай болуп аткан кайгылуу окуя деле акындарды өзгөчө бир жүрөгүн тырмап өтөт экен да. Балким азыркы учурда бир илхом келип, ырларымды окуп берсем деген сезим болуп аткан жокпу? Биз ырларыңызды тыңдагыбыз келип атат. Өзгөчө Эхтераз эжеке ошол китептерин алып келбептир, бирок ошол учурда азыр бизде деген заман өнүккөн, телефон деген бар. Телефондон окуп берсеңиз болот. Албетте, мен буларымды жакын ошол кышта бир оорусундон өттүм. Жүрөгүмдөн операция болуп, мына ошондо мен операциядан чыгып, эң алгачкы мен ошо реанимацияда жатканда мен ошол жерде чыксам, ошол темада ыр жазамын. Чийилген жол деген темада ыр жазамын деп кыялданып. Чийилген жол дедиңиз? Чийилген жол. Чийилген жол. Чийилген жол деген темада ошолор жазам деп илхам мага ошол сөздөр реанимацияда келген болчу. Мен чыгып эле эң алгачкы жаңы жашоомду ошолор менен баштагам. Сонун. Ойлочумун, бийик тоолор кулабайт деп. Жазындагы жашылдара курабайт деп. Жаштыктагы каталарды үлгүрөт да, жанда жал алгычакты тууралайт деп. Дечү элем, дени соолор мунга батпайт. Жолдо жүрүп күлгөн эх сана тартпайт. Көк асманды мекен деген канат тоолар. Аалам кезет, мөйдүрүлүп жерде жатпайт. Жалган дедим шаракка соолуганы. Жакынымдан калып көңүл ооруганы. Кече гана 18'di тосуп бүгүн. Кайып жерден карылыктын тооруганы. Сезилчү да бактылуудай бүт бардыгы. Убакыттын болбосо эле ылдамдыгы. Көрсө турмуш ысылабайт экен башыбызды. Чындык бизге чийилген жол кылдандыгы. Сонун эжеке, азаматсыз баракелде, мындай мааниси терең, өзгөчө ойлонуп турганда бир чарманы жазыптырсыз да, мындай чармаңыз аркылуу элге эмне бергиңиз келет, бир нерсе айткыңыз келет да, туурабы? Мисалы үчүн, кыздар сулууланып, мен сулуумун дегиси келет. Биз алып барып чыгып элге ушундай маалымат бергибиз келет дегендейчи, ыр аркылуу көңүл бурдургубуз келет. Акындар ошол ыр аркылуу эмне бергиси келет элге? Мен ыр аркылуу, мисалы мен жоло бирөөнү көрүп, мисалы бул кызды көрүп мен ойлойм да бул бактылуу депчи, бирок ал инсандын жан дүйнөсүндө, жеке жашоосунда эмне болуп атат, мен аны билбейм да. Мен ошол нерсени айткым келди. Жолдо жүргөн, күлүп жүргөндө сана тартпайт деп ойлойт элем. Бул жашоодо мен гана ушундай, бирок башкалар бактылуу. Көк асманды бекиндеген канаттуулар аалам кезет, өйдүрүлүп жерде жатпайт. Көрсө ар бир инсандын өзүнө жараша төшүгү, сыноосу болот экен да. Мен ошол нерселерди чагылтырып, демек турмуш эч кимди чекесинде сылабайт экен. Болгону бизге ошол чийилген жол кылдандыгы. Баарыбызга ушундай жол бар экен, баарыбыз басып өтөт экенбиз деп, мына жашоодо ушул чындыкты ырым аркылуу бергим келди. Демек, чындыкты жеткириңиз келет элге. Кайсылган ырыңыз болсун, сөзсүз түрдө чындыкты кошкуңуз келет. Албетте мен жасалма ыр жазгым келбейт. Негизи жашоомдо дагы жасалма нерселер, майлы, бул жакшы болот, мындай болот. Ооба жакшы болот дейм, бирок мен өзүм алдагым келбейт. Жашоомдо мындай жалган нерселерди аралаштыргым келбейт. Бардык ырымда дагы, жашоомдо да бардык нерсени реалдуу түз көз караш менен карап кабыл алам. Сизге билине, мисалы үчүн жанагы жашап жазган ыр менен жасап жазган ыр, акындардын мындай ырларын салыштырасызбы? Окуйсуз дегендей, башка ырларды кылдат көз чаптырасыз дегендей, ошондо билине, байкалабы сизге? Албетте байкалат. Жасап жазган ыр окуп атканда эле жүрөгүмдөн орун табат да. Мисалы кээ бирди окуп атканда мен жашоомдо ошолорду таба алам. Толук мен издеген нерсе, менин суроолорума жооп ошол нерседи таба алам. Жасалма ырды мындай окуп кое бересиң, бирок ал сенин жүрөгүңө сиңип кирип барбайт. Түшүнүктүү. Ошондуктан жашап жазгыңыз келет, Ошон үчүн жашап жазгым келет. Анан дагы Эхтераз эжеке, сиз жазган ырларыңыздын кандайдыр бир пайызын жатка билесизби? Ооба, албетте билем. Мисалы үчүн бул акындар дагы бөлүнөт экен. Кээ бирки акындар окуп айтат экен, кээ биркилер жатка билген акындар дагы бар. Канча ыры болсо, ошонун баарын жатка билгендер дагы бар экен. Мен жатка билем ырларын. Болгону аларды кече 30 декабрда Штраф театрда концерт койдук.
ошол жерде көркөм окуп, эже өткөндө ушундай иш-чарада көркөм окудум, ошентип бул жакка да алар менен эмес, башка жаңырымда улам окуйм. жаңыланып чыккыңыз келет. Кечээ күнкү концертке дагы бардыңыз, сиз? Концерттик программа кандай өттү? Аябай жакшы. Сонун бизге ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл буруп, ошондой иш-чараны уюштуруп, бизге дагы да мотивация берип, дагы да жашоого багыт берген инсандарга аябай ыраазы болуп келдим. Кулпунай эжеке, сизден дагы сурап кетейин ушул учурда. Сиз дагы бардыңызбы ал концертке? Жок, мен ал концертке бара албадым. Буюрса кийинки жылдагы концерттерге дагы барасыз деген ишеничтен азыр эме калды. Дагы ырдатабыз да. Дагы ырдатайын, ырдайын деп келди дегенде сонун татынакай болуп жасанып келиптир. Бүгүн сиздин күнүңүз дегенде ырдашыңыз керек, жыргашыңыз керек. Кайсыл чыгарманы карап бересиз? Албетте. Мухтарбек Ишеналиевдин, Ишенбек Мухтаралиевдин Жүрөк сыры деген ырма карап берейин. Termedi suyunu kaydan sezmekmin ey süybösüm eger süybösüm eger süybösüm eger min seni Gönüldün süygön erkesi Bakıtты kaydan sezmekmin ey Baykamay kalsam Baykamay kalsam Baykamay kalsam men seni Sezbey arzusun Turmuştun basbay yaşusun Ötmökmün seni görgösüm ey Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey tatlısun seni görgösüm ey ömürdün sezbey ömürdün sezbey ömürdün sezbey tatlısun yaşonun sezbey tatlısun Бара келди, сонун мыкты чыгарма. Жашоонун таттуусун, өмүрдүн баалуулугун сезгиле деген мыкты ырды сен тартууладыңыз. Жөнүңүз чындыгында сонун экен. Комузду үйрөнгөндө мындай кимдир бирөөдөн сабак алдыңызбы же өзүңүз эле үйрөндүңүзбү? Атамдын бир тууган агасы комуз чертет эле. Анан алардын үйүнө барып жүрүп, ошол көрүп жүрүп эле үйрөнүп алгам. Абаңыздан үйрөнүпсүз? Абам. Мен кайсы учурда үйүнө барбайын, колуна комуз алып, анан мен баягы кичинекейимден ырдап жүргөнүмдү, жөн ырдап жүргөнүмдү билчү да анан жанына чакырып алып, кел отур ырдайбыз деп анан мага комуз чертип берет эле, мен ырдайт элем. Ошентип жүрүп эле үйрөнүп калгам. Сонун. Теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Студиябыздын конокторун дагы бир эт эсиңиздерге сала кетейин. Кулпунай Кочкорова өзгөчө комуз чертет акын эжекебиз. Жана дагы Ихтирас Сүйөркул кызы акын эже. Дагы бир рет кош келиңиздер. Ушул учурда мына Кулпунай эжебиз дагы ыр жазам деген эле акын. Мындай жана кулак кагышкалы өткөн. Ооба, анан дагы ырларын жаткап билет экен. Эми ырын укпасак дагы болбойт, Жакшы болот. Кулпунай эжеке, көбүнчө кайсыл темада ыр жазасыз? Көбүнчө ошо мен дагы баягындай кайгылуу темага кирип кетем да көптөн көп. Мындай шаңдурак жазайын дейм, бирок билбейм. Баары бир ошол немеге кирип кетем.
Ана мен өзүмдү өтө деле акынмын деп эсептебейм, көп деле жаза бербейм да ырларды, анча гана баягындай илхам келип калган учурда гана эле мындай чиймелеп коем. Анда укпайлыбы ырларыңыздан? Жакшы болот, келиңиз. Анда ушу өзүмө арнап жазган ырым бар эле, акыркы жазылган ырларым десем болот, ошол ырларды берейин. Түшүнбөймүн, маңдайыма не жазганын билбеймин. Кээде туруп өзүмдү өзүм тилдеймин. Жаралдым го бул жашоого бир жолу, кайра кайтып экинчи ирет келбеймин. Ойлор жеди жүрөгүмдү жаралап, көздөн ылдый жашым агат салаалап. Арманымды ошол адам түшүнмөк, жан дүйнөмө кирсе гана аралап. Алып урушуп жашоо менен күнүмдүк, өтүп барат жаш өмүрүм билинбей. Жараткандын жакшылыгын ардайым, күтүп келем мен эч качан түңүлбөй. Өмүр кыска, бирок бассам жол узун, ичтен ыйлайм бийик чыкпай добушум. Арманымды дайым угуп бир жүргөн, жан сырдашым колумдагы комузум. Сонун мыкты чыгарма, чындыгында жанакы ар бир сөзүндө бир маани бар да. Бул эжекебиз дагы ыр жазам деп атат. Сиз кандай баа бердиңиз? Аябай талантына таң калдым. Сөздөр өзгөчө адам жүрөгүнө кирип сиңип өз окурмандарын таап турган ырлардан экен. Чыкты багарлары. Анда Эхтираз эже да жооп кайтарбайбы? Эхтираз эже, мындай ыңгайлуу эле отурасызбы? Себеби дегенде азыр көрүүчүлөрүбүз акылдуу да, мисалы үчүн эжекебизди эле олтургузуп койсоңор болмок деген акылдууларыбыз бар да, көрүүчүлөр айтып калышы мүмкүн да. Эжекебизге ушул нерсе ыңгайлуу экен, ошондуктан биз жөн койдук да, мага ушул ыңгайлуу дегенденчи. Негизи колескеде турмаган ыңгайлуу, Келиңиз эжеке. Сиз дагы бул эжекебизге эми жооп кылыңыз, мындай жанагы айтып койдук го, батыл депчи, ыргесе бурат окшойсуз, ыргесе бири-бириңизди дегендейчи. Албетте, мен дагы ошол негизи ырларымды көпчүлүгү адамдар суроосу менен жазам, мага ушул темада жазып бер деп. Булар дагы бир колескеде турган бир балага жазып бер, ушундай бут менен болгон маек деп арманын айтып калып, мына ошол жазгам. Бут менен болгон маек. Сыноо дедик, чырма билдет ооруганда. Сабыр дедик, сыздап жаным ооруганда. Алыстаган мамилелер болду кээде. Кечириштик гүл көңүлдөр соолуганда. Жоготтук биз ден соолукка кошо баарын. Ата эне достор калды арнап жанын. Бир туугандар балдак болуп таянаарга. Өз өзүңө муктаж болсоң өрттөй жалат. Кадамсыз эх баскан жолдор кетсин куруп. Пайдам тийбей күн кечирген жерге тоолуп. Терезеден сыртты тиктеп бозойт арман. Эңсөө жашайт абашкасы унутулуп. Кадам шилтеп баскын келди басайынчы. Арабадан бөлөк жолдош табайынчы. Бир кездеги бай чечеке терип өскөн талааларга өйдө туруп барайынчы. Апакемдин ак сүтүн мен актаганга, келжеми кошулалы баскандарга, жетер болду кол шилтейле өткөндөргө, оорулуу да бир керек жан барктаганга. Сонун, баракелде. Мен сиздин ушундай жанакы ойлонуу деңгээлиңиздин жогорку экенине, анан ыр жазып калганыңызга мен чындыгында суктанып атам. Бул жерде апакеңиздин мени чоң дедиңиз да, өзүңүз дагы айтып өттүңүз, тамга таанытып анткени окуткан, мен мектепке барган эмесмин депчи. Көпчүлүк ата энелер андай кылбайт да. Мисалы үчүн тескерисинче карашы мүмкүн да. Сен жөн үлбүй эле отура бер. Мектепке барбай эле кой деп. Тескерисинче сиздин ата энеңиздин мындай улугун, жакшы бир сапатын баалап отурам. Анан эфирисинде да айтып калдыңыз, 4 тууганбыз депчи. Бир туугандарым чет өлкөдө окуйт деп калдыңыз, Бир туугандарыңыз жөнүндө балким айтып бересиз, үй бүлөңүз жөнүндө. Ата эне мени врачтар эми колескеде отуруп калат деп айтышкан экен. Анан барып апам ойлонуп, кийин биздеки ата экөөбүздү көзүбүз өткөндөн кийинки сен жашоо, сен көмүскөдө калып кетесиң кызым. Тамга таанып билим ал, жашоонун өз ордуну тап. Сага биздин болгон жардамыбыз да ушул эле экен деп апам тамга таанытып окутуу. Мен баягы окубай жазбай койгондо апам ушунчалык капа болбой эле эле да. Эхтираз түшүнүп атасыңбы, ата экөөбүз көзү өткөндөн кийин сен кор болосуң, сен билими жок адамдын эч кимге кереги жок депчи. Апам ушинтип менин акылыма ушул нерселерди куюп, жазганды үйрөттү, тамга таанытканды үйрөттү, жазганды, окуганды. Кийин мен телевизордо ошо жазган акындарды көрүп, китеп чыгаруу максат менде пайда болду. Атама ушул максатым жөнүндө айтсам, атам кызым,
Сен кандай болсо да аракет кыл, мен сени албетте артыңда туруп, мен колдоймун деп атам колдоо көрсөттү. Анан эми бир туугандарыма келсек, бир туугандарым мен мурда эжем, сиңдим жок деп аябай капаланат элем. Ар бир кызга сырдаш эже сиңди керек деп. Мен 3 эркек иним бар. Аллага шүгүр, мен 3 эркек иним мага эч качан эже сиңдим жок экенин билдирбейт. Алар мага сырдаш, жан дүйнөмдөгү болгон нерсени мен алар менен алар эркек балдар деп ойлоп отуруп, кеңири айтып бөлүшөм. Алар мага колдоо көрсөтүшөт. Бир туугандарым жогорку окуу жайда окуганы мага да өтө чоң пайдасын тийгизди. Анткени алар мектептен алган билимин, университеттен алган билимин, азыр мисалы чет өлкөдө алар. Ошол чет өлкөдө алган билимдерин дагы мен менен бөлүшөт. Мага үйрөтүп, эже мындай кылсаңыз мындай болот деп. Мага ошолор аябай чоң азыр телефон аркылуу чет өлкөдө алган билимдерди да мен менен бөлүшүп, мага жаңы пландарды, идеяларды айтып, колдоо көрсөтүп атышат. Демек бул жерде колдоо жакшы сөзсүз түрдө маанилүү. Сөзсүз түрдө маанилүү. Бир тууган ата-энемдин мага болгон мээримдүүлүгү мени ушунчалык күчтүү кылып, акыл кылып, мага мотивация берип атышат. Китепти да көп окуйсузбу? Кайсыл багытта китептерди жактырасыз? Китепти мен ошол өзүм айткандай жашоодон алынып жазылгандар. Мисалы Жегишбек Жумакадырдын китептери, араб жазуучусу болсо керек, эстей албай атам. Саид Ал-Карнинин Капаланба деген китеби мага өтө чоң мотивация берди. Андан дагы мен ошол бир тууган энелерим мага сунуштат, эже мына ушул китепти окусаңыз, сиз дагы да өсөсүз деп. Ошолор алып келип, китептерди ошолор алып келип беришет. Ошол китепти окуп мен жашоого 100% десем болот. Көз карашым өзгөрдү, дагы да күчтүү болдум, дагы да алдыга максаттарым пайда болду. Сонун. Ихтиразичке, мына азыркы ошол башыңыздагы акыл менен, билим менен артта кичинекей ихтираз келе атат да чоңоюпчу. Ошо артты карап туруп ошол ихтиразга эмне дегиңиз келет азыр? Артты карап туруп ал ихтиразга мен рахмат айтам. Анткени ошо артымдагы ихтираз мени күчтүү кылды. Артымдагы ихтираз мага дем күч берди, аракет кылды ошол ихтираз. Азыркы ихтиразга ошол артымдагы ихтираз алып келди. Сонун, ыраазычылык гана билдиргиңиз келет. Сонун. Кулпунай эжеке, маанай жакшы болгон болсо, бул эжекебизден эми биз ырды уктук. Сизден биз дагы бир чыгарма, музыка уксак кандай болот? Колуңуздун коштоосунда бир уксак. Өтө Кулпунай эжекенин да бир чоң максаттардын бири экен эле, ошол студияга келип, эфирлерди ырдасаң экен деп. Мынакей, сиздин дагы бир максатыңыз орундалып аткан кезде сизди мүмкүн болушунча көрөк ырдата алайлы. Кайсы ырдап бересиз? Кичине тамагым ооруп турат эле, бирок ошонсо дагы ырдап бергенге аракет кылайын. Токон Эшбаевдин Күтөмүн деген чыгармасын аткарып берейин. Жай күтүп, жай келбесең күзгө калып, күз бүтүп, күз келбесе кышка барып, ошентип 12 айым өтүп кетмек, ошентип ар бир күнүм кайталанып. Койсо эгер тагдыр сага жолуктурбай, тарынбай кыйгач келген жолго ушундай, күткөнүм келбесең да өмүр бою майдандан жарды күткөн колуктудай. Мен сени жаштар өткөн жолдон күтөм, мен сени жаштар жүргөн тойдон күтөм. Күтөмүн эң акыркы
сүйүнүчтөн бали. күтөмүн эң акыркы түңүлүнөн күтөмүн маңдай жарган сүйүнүчтөн күтөмүн маңдай жарган Бул Кулкунай эжекебиз тамагым ооруп атат. Тамагы ооргондо ушундай ырдап атса, тамагы оорубаганда кандай? ошо да. Сулка байланыштуу Жандуу ырдаган баары башкача. Жанагы сиз деле мындай популярдуу ырчы болуп атат окшойт эжеке. Сиз билесизби, мисалы үчүн студияга келген популярдуу ырчылар деле келип калып, мен тамагым ооруп баштаптыр депчи. Сиз деле ошентип баштапсыз. Демек сиз деле мындай популярдуу ырчы болуп атат окшойсуз дейм менимче. Албетте тамаша. Экөөңүз эми гана мындай тааныш болуп атасыздарбы? Же буга чейин таанышпай элеңиздер? Жок, эми. Эми мындан кийин дагы биргеликте телефон алышып дегендей маектешип, таанышып туруш керек. Анткени дегенде дос менен сырдашып болгондо мындай жакын инсанга жүрөктөгү нерсени айтасың го, ошондо мындай шер жазышып дегендей. Же балким буга чейин бир жакын досторуңуздар бар. Кимди мындай жакын дос катары көрөсүз сиз? Жакын досуңуз барбы? Албетте жакын досум бар. Мен ошол досум боюнча мен эч буга чейин көпчүлүк досум барбы десе сыртып айтпайт элем. Мен акыркы үмүтүм Сабирбек Жумабекке барганда 18 жашымда ушу болду, баспайт, краскада отуруп калат деп айтырганда мен аябай стресс болуп, депрессияга түшүп, краскада отурбай, ушундай катуу кыйналгам. Алгач краскада турганда буга чейин басып жүргөнсүз бутуңуз менен, э? Жок, мени атам менен апам краскага отургузбайбыз, биз барып бутуна тургузабыз деп неме кылган эмес да. Мен үйдө өзүм карай алам. Эч ким жардамсыз. Ошон үчүн басат деп краскага мен өзүм дагы краскага кабыл алган эмесмин. Мен отурбайм краскада деп. Мына ошол жак краскада отуруу, бул майыптыкты кабыл алуу, красканы кабыл алуу менин үчүн өтө оор болгон. Кээ бир тааныштар деле краскада мени көрүп тескери карап басып кеткен учурлар болгон. Жолдо өтүп бараткан адамдар краскада мени көрүп машинанын айнегин бир аз түшүрүп мага карап тиктеп, мына ушундай көз караштар көп болгон. Мына ушундай учурда телефондо кокус эле бирөө адашып чалып калып, ошол инсан менен мен достошуп калдым. Мага ушундай катуу сөз берген, кыяматка чейин сен менен мен достошом деп. Негизи үй бүлөсү бар, семьясы бар. Мага ал инсан гана эмес, ал инсандын апасы, бир туугандары баары көптөшүп чалып, апасы менен кечээ дагы сүйлөштүм. Кызым, кандайсың? Деп мага өтө чоң мотивация берип, ошол досум мага мен чыныгы достун жардамы мага керек болгон учурда, мен доско муктаж болгон учурда эч нерсеге карабай мага достук колун ошол инсан гана сунду. Мага чыныгы дос болуп. Азыр шүгүр досторум аябай көп, бирок достун жашы чектелеби? Мисалы үчүн бала кезде ушинтип ойлочубуз да, бул классташтар гана дос боло алат депчи, жаш теңдер гана дос боло алат деп. Сиздин оюңузча достун жашы чектелеби же жынысы, мисалы үчүн улуту дегендей? Дос болуу үчүн анын улуту, анын жашы же кызбы, уулбу чектелбейт. Негизгиси баардык нерсе адам ниетине, түшүнүүсүнө байланыштуу болот, ниетине байланыштуу болот. Эгер адам дос болом десе, ал дос болот. Мен кыз менен жигит дос боло албайт деген нерсеге мен таптакыр ишенбейм. Анткени мен досум менен ошол күнгө чейин мисалы азыр аялым менен дагы байланышым бар. Балдары сүрөтүн жөнөтүп турат. Экөөбүз ортобузда эч кандай неме жок. Мен кыз менен жигит дос болот дегенде мен сөзсүз мен ишенем. Ырларыңызда достук темасына кайрылгансызбы? Кайрылганмын, албетте. Балким ошол достук темасында окуп бересиз. Ошол досума эгер мүмкүн болсо. Арнап жазган ырым бар. Достуктун таттуу даамын таттырып, көөдөн күмөн ойду жат кылып, аралык бизди бөлүп турса да, соткада майып куруп каткырып, ишеничти кетсе бирөө талкалап, ушакка жатса батып чар тарап, илдеттен жаткан кезде жүз буруп, кете албайт жалгыз досуң жалт карап. Достун да досу болот абайла, кандай бир сыноо келсе талайга, амандык сурап турса болгону, келбесин мейли сага ар айда. Менин да дал ушундай досум бар. Борунго көкүрөктү тосуп ал, достукту бийик көрүп, баарынан өмүргө тамшантырат кошуп ал. Сонун баракелде, мыкты чыгарма. Достуңуздар бекем болсун, төөлүккө бекем болсун. Сиздер айткандай эле ошол кыяматтык достордон болуңуздар. Эми Кулкунай эжеке жанатан бери ойлонуп отурат. Мен кайсыл чыгарманы жооп кайтарсам экен деп. Сиз ыр окуп бергиңиз келет абы же ырдап бергиңиз келет абы?
боло берет, кандай болсо да. Ырдап берейин деп чечтим. Жаш болот. Кайсыларды ырдап бересиз? Жанышбек Кочкоровдун өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин деген алыясадан садар берейин. Толгонуп толкундаба сезимдерим тагдырга башым тийген кезим менин өнөрдүн өргө жолу али узак өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин. Буркурап боздой бербе сезимдерим будана толук чабар кезим менин баласын балабасын кай бир өлөр паркымды билгендердин эсиндемин. Кайгырып капаланба сезимдерим талпынап канат күйлөр кезим менин кааласым каалабасын кай бир өлөр кадырын билгендердин эсиндемин. Кааласым каалабасын кай бир өлөр паркымды билгендердин кадырын билгендердин эсиндемин. Бул кыска өмүрдө ар дайым кадырлашып калалы, урматтуу замандаштар. Башка инсан кадырлаганды билели, ал эми экинчи инсан бул ошол кадырды сүйүүнү сезе билип, сүйүү менен жооп берели. Биз болсо мына ушундай жакшы маанайда, жаркын көңүл менен бүгүнкү маекти жыйынтыктайбыз. Сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Жакшы маанай куруп бердиңиздер. Балким сиздердин жакшы бир каалоо тилектериңиздер болсо, жалпы журтка кайрылууңуздар болсо дегендей, эркин микрофон. Sen Кулпайбыз, сиз баштап бериңиз. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелгендер күнү деп аталган экен. Бирок бул күндү майрам күн деп деле эсептегим келбейт мен эч качан. Анткени ошо адамдардын баарына Алла Таалам текши ден соолук берсин, өмүрлөрү узун болсун, ооруларына шифа берсин Алла Таалам. Кимде ким ооруп жаткан болсо, жалпы кыргыз элибизге тынччылык каалайм. Элибизде бейкутчулук болсун, береке болсун. Дайым кыргыз элибиз жадырап жайнап жашасын деген тилектерим бар. Çok rahmat. Ben мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын ата-энесине ден соолук тилейм Алладан. Ата-энесине сабыр. Анткени баланын азабы ата-эне үчүн эң оор. Ошол үчүн мен мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын баарыбыздар ата-энебизге ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге чоң рахмат, бизди ошентип бапестеп, багып, мээрим бергендер үчүн баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Жана сиздерге да чоң рахмат. Бизди эстеп бүгүн чакырып, бизге жакшы маанай тартуулаганыңыздар үчүн.
Чоң рахмат, ар дайым бар болуңуздар. Буюрса сиздердин өзүңүздөр бир мындай чыгармачылык кечеңиңиздерди, концерттик программаңыздарды дагы ушундай болуп атат, келгиле деген маекти туралы. Буюрса. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздөн өзүңүздөр дагы тыянак чыгардыңыздар окшойт. Жакшы болду, жана жакшы бир маалыматтарды алдык дегендей, эң негизгиси ар бир инсан өзүнүн жашоодогу мүмкүнчүлүгүн чектебесин. Анткени дегенде инсандын колунан баардык нерсе келет, баардык нерсени жасай алабыз. Бир гана ушул инсанды кайрадан жасай албайбыз, бирок калган нерсенин баарын жасасак болот. Ооба, бул Алла Таалам бизди кандай жараткан болсо, ошол нерсени өзүбүз кабыл алып, Кудайга шүгүр гана келтирели. Анда эмне кылдыкса, жебелери дагы 9:53-тү көргөзөйүн деп калыптыр. Бүгүнкү күндөгү ушул аптадагы көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Ооба, эң жакшы болот. 2 саат мага чыдап эфир алып барган үчүн сизге ырайчылык айтамын. Сиздердин кызматыңыздарда жалпы ушул экөөбүз эле эмес, камера сыртындагы жалпы кесиптик топ, режиссер, оператор, редактор дегендей кабарчыларыбыздын бүт баары сиздер үчүн кызмат кылдык. Демек сиздердин маанайыңыздарды көтөрө алган болсок, биздин кубанычыбыз, максатыбыз дагы ошол болчу. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, тагыраак айтканда, дүйшөмбү күндөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.